Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылыктын акчасына байланыштуу окуя азыркыга чейин тынчыбай, ар кандай булактар аркылуу жаңы жагдайлар ачыктала баштады. Учурдагы маалыматтарга караганда муфтияттын банктык эсебинен фарватер жана налоговый представитель деп аталган эки компания жана мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевдин компаниясын жетектеген жарандагы ири суммадагы акча алган. Бүгүнкү күндө ажылыктын акчасына 800 миң доллардан ашык жетпей жатканы айтылып жатат. Бул компаниялар менен муфтияттын кандай байланышы бар? Алар акчаны кандай жүйө менен, эмне максатта алган? Биз ушул суроолорго жооп издеп көрдүк. Көптөгөн башка фирмаларга, башка жеке адамдарга мындай акча бериле берген. Ал фирма алып туруп, анан шайлоого бая бир партияга колдонуп салышат. 155 миллион сом. Негизи биримдиктин ушу каржылык иштен ким жүргүздү эле? Мен билбейт экенмин. Мына тиешени жок эле. Вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Дайыма президенттин тегерегиндеги кишилердин таасиринде көзөмөлүндө болуп келген да. Мурда Икрамжан Милмановдун аты көп аталчу, анан кийин Асылбек Жээнбековдун аты көп аталды. Сауд Арабия падышалыгы 2020 жылдын эсебинен Кыргызстанга ажылыкка барууга 6000 адамга квота чегирген. Анын 500 квотасы ажылыкты уюштуруу боюнча штабтын өкүлдөрүнө берилген. Калган 5500 квотага ээ болгусу келген жарандардын ар биринен 3350 доллардан чогултулуп, бул сумма 18 миллион 400 миң долларга чамалап барган. Бирок пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. Муфтият зыяратчылар ажылыкка берген акчасын кайтарып алса, анда ал ордун башка бирөөгө бошотуп бериши керек болорун айткан. Мындан чочулаган жарандардын көпчүлүгү 3350 долларга тийген эмес. Азыр 899 миң, 840 миң, 47 миң АКШ доллары жетпейт да кассага. Быйыл кайма боюнча. Андан сырткары мурдагы калган остаток акчаларды кошкондо 1 миллиондон ашып кетет. Эгерде ажылар келип бүгүн баардыгы өзүнүн акчаларын сурай турган болсо, талап кыла турган болсо, муфтияттан акча жетпей калышы мүмкүн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2020 жылдын 18 августунда налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, каржылык жардам катары бул фирмага 155 миллион сом которуп берген. Эки тараптын мөөрү басылган келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомду 2020 жылдын 31 декабрына чейин кайтарып бермек. Эгерде белгиленген мөөнөттөн кечиге турган болсо, анда күн сайын калган акчанын 1% туум катары кошулуп турары да келишимде жазылган. Азыркы муфтияттын мындайча айтканда документтери, финансовый документтерди 4-5 жерге чачырап кетти да. ВМК кылып ГКМ алып кеткен, Финпол, андан сырткары дагы 2-3 жерде ошо жатып азыр алып кеткен боюнча такыр документтер эме болбой атат. Бирок текшерип атышат дагы эле. Такыр бүтпөй атышат да, эмнеге деп ошону. Ошон үчүн ошол текшерүүдөн кийин булар жыйынтык өзү жазат да. Жазгандан кийин көп нерсе чыгат да. Налоговый представитель 21 октябрдан тартып жардам иретинде алган 155 миллион сомду четинен кайтара баштаган. Бирок келишимде көрсөтүлгөндөй сумманы толугу менен 31 декабрда эмес, 2021 жылдын 20 январында төлөп бүткөн. Бул учурда ажылыктын акчасы боюнча окуя президент Садыр Жапаровго чейин жеткен эле. Мындан тышкары эки тарап макулдашкан келишим боюнча налоговый представитель 155 миллион сом алган үчүн 14 миллион сом өлчөмүндөгү сыйакы кошуп берүүгө милдеттенме алган. Бирок аталган сумма азыркыга чейин бериле элек. Бир гана нерсе ошо 14 миллион калып калган, ошол 14 миллион келишим боюнча кириш керек болчу. Азыр ошону күтүү турат да. Эмне дегенде ошо налоговый представитель өзүнүн милдетин аткарат деген ниеттебиз да. Негизи ажылыктын акчасы банктык эсепте доллар менен сакталышы керек эле. Бирок муфтият налоговый представительге сом менен жардам берген. Демек мусулмандар дин башкармалыгы конвертация жасаган. Эми эсептейли. Налоговый представитель компаниясы муфтияттан акча алган 18 январ күнү 1 доллар 77,9 сомдон сатылып жаткан. Демек муфтият 1 миллион 989 миң 730 долларды сомго айландырган. Эми налоговый представитель сумманы толук кайтарган 20 январда доллардын куну 84,6 сомго чыгып, ортодогу айырма 6,7 сомду түзгөн. Бул дегенди Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы 13 миллион сом жоготту дегенди түшүндүрөт.
Юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель компаниясы 2014 жылы каттоодон өткөнү. Ага Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич деген жаран ээлик кылары жазылган. Компаниянын юридикалык дареги катары Ак Өргө жаңы конушунун Алтын Казык көчөсүндөгү 89-үй көрсөтүлгөн. Бирок аталган даректи Ак Өргөдөн табуу мүмкүн эмес. Жергиликтүү тургундар болсо Нурлан Чыныбеков деген жаранды такыр тааныбай тургандыгын айтып жатышат. Чыныбеков деген. Андай неме жок ай буякта. Көп жылдан бери шайсызбы? Ооба. Биздин тегеректе андай Нурлан деген жок андай. Бу жерде 19 сене катышабыз. Андай тааныбайсыз. Нурлан Чыныбеков деген ысымды Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан да кезиктирүүгө болот. Ал 11 августта Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 000 сом которгон. Аталган компаниянын ээси Нурлан Чыныбеков менен байланышканыбызда Биримдик партиясына такыр тиешеси жок экендигин билдирди. Ошол эле август айында сиз Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 000 сом которгон экенсиз да, анан эч нерсе которгон жокмун аны. Жана бухгалтерине паспортту берген 1-2 жолу сураганына. Бирок төлөгөн эмесмин эч нерсени. Биримдик партиясынын бухгалтерин таанычып элеңиз. Биримдик эмес, мен неме муфтияттын бухгалтерине Жеңишекеге бергем. Биримдик партиясы жыйынтыгы жокко чыгарылган 4-октябрдагы парламенттик шайлоого 97,5 миллион сом короткон. Анын 32,6 миллион сомун 163 жаран ыктыярдуу кайрымдуулук катары чогултуп берген. Жогорку кеңештин депутаты Биримдик партиясынын алгачкы үчтүгүнөн шайлоого катышкан Төрөбай Зулпукаров да ушундай өңүттө жооп берүүдө. Жок. Мен азыр балдарга шашып атам. Белки жанагы муфтияттан акча алган налоговый представитель компаниянын ээси Биримдик. Аны мен тааныбайм аны. Аны тааныбайм мен. Эч кимди тааныбайсызбы? Тааныбайм мен эч кимди. Негизи Биримдиктин ушу каржылык иштен ким жүргүздү эле? Мен билбейт экенмин. Мына тиешени жок эле. Буга чейин президент Садыр Жапаров ажылыктын акчасынын бир бөлүгү шайлоо өнөктүгүнө короп кеткенин билдирип, ошол эле учурда муфтияттан акча алган компаниянын атын атаган эмес. 155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Эми бул ажыга барчу, ажыгылык сапарга барчу адамдардын акчасы да аны бербеш керек эле. Орток акча да. Анан эми ал аз бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, баягы акча төккөн адамдар, келе акчамды бер десе, жарым-жартылайын берип, жарым-жартылайы бүгүн бериле элек экен да. Мына ошонун кесепетинен баягы тияка бияка чачыратып кеткен акчаларды кайра кайтара албай, бүгүн ошондон мына жаңжал чыгып атат да бири-бири менен. Президент айткан сумма менен налоговый представитель компаниясы муфтияттан алган акчанын өлчөмү дал келет. Эки жакта тең 155 миллион сом жөнүндө сөз болууда. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин маалыматы боюнча налоговый представитель компаниясы өткөн жылдын май айында каттоодон өтүп, дароо эле Кыргыз темир жолу ишканасы өткөргөн тендерлерде жеңүүчү атала баштаган. Аталган компания жалпы суммасы 29 миллион сомго бааланган 3 тендерди утуп алган. Ага ылайык налоговый представитель Кыргыз темир жолу ишканасынын тепловоздун тетиктери менен камсыздаган. Бирок Юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель укуктук иштер менен алектенери жазылып турат. Мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушов баштан эле бизнес менен алектенип келгенин айтып келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Токтомушовдун 2 компанияда үлүшү бар. Алардын бири Рибых жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирмага Жоржин Харсан Гашимович, Максатбек Токтомушов жана Каныбек Туманбаев ээлик кылат. Каныбек Туманбаев Биримдик партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан. Көпчүлүк Туманбаевдин мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илимияновдун ишеничтүү адамы катары сыпаттап келет. Максатбек Токтомушов менен Каныбек Туманбаев ээлик кылган Рибых компаниясынын жетекчиси катары Жантаев Батырбек Темиржанович көрсөтүлгөн. Ал Кыргыз темир жол ишканасынын материалдык техникалык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушовдун компаниясынын директору Батырбек Жантаев муфтияттан 2 курдай каржылык жардам алган. Биздеги документтерге караганда ал 2019 жылы 18 мартта 400 000 акш долларын алып, бул сумманы 5 айдан кийин кайтарып берген. Ошол эле жылы 24 декабрда Батырбек Жантаев кайрадан муфтияттан акча сураган. Анын өтүнүчү четке кагылбай 700 000 акш доллары Жантаевдин эсебине которулган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын текшерген аудиттин корутундусуна караганда Батырбек Жантаев
700 миң долларды кайтарып берелек. Жантаев биздин билишибизче Бекиевтерге жакын адам болуш керек. Себеби деген мынчалык суммадагы акчаны договорсуз же эмесиз каттын негизинде деп эле. Бирок катты биз деген катчылыктан жана муфтийнин жардамчысы бар, ошол приемныйында отурган ал кишинин эмесинен баарынан издеттирдик. Бул кат 23 нөмүрдөгү кат табылган жок. Батырбек Жантаев БКС курулуш фирмасына дагы ээлик кылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы биримдик партиясынын талапкерлеринин тизмесине көз чаптыра турган болсок, 18-чи катардагы Каныбек Туманбаев БКС курулуш фирмасынын директору экени жазылып турат. Мындан тышкары Black Star Burger компаниясы Батырбек Жантаев менен Арзыгүл Сабировага таандык. Бишкектеги Black Star Burger'дин ачылышына Каныбек Туманбаев, президенттин азыркы кеңешчиси Равшан Сабиров жана Максатбек Ажы Токтомушев катышып, лентасын кесишкен эле. Муфтияттын каржылык иштерин текшерген аудиттер ажылыктын акчасын колдонгон адамдар көп экенин айтып жатышат. Мисалы, Муфтият 2019 жылы Акылбаев Жалалидинге 200 миң долларды каржылык жардам катары берген. Аталган сумма азыркыга чейин кайтарылып келелек. 2020 жыл болсо эч кандай түшүндүрмөсү жок эле Абдубурхан Жээнбековго 165 миң, Тазабек Жусупалиевге 150 миң сом которулган. Ал эми Тали Air компаниясы Муфтияттан 300 миң сом сурап, аталган сумманы 5 айдын ичинде кайтарып бере турганын билдирген. Бирок акча белгиленген мөөнөттө Муфтияттын эсебине кайтарылган эмес. Көптөгөн башка фирмаларга, башка жеке адамдарга мындай акча бериле берген. Руководительдин, анан бухгалтердин экөөнүн право подписи бар. Бүт финансовый деятельностька ошол экөөнүн колу болмойын, ал финансовый кагаз ишке жарабайт. Ошон үчүн Максат Токтомушевдин колу жок, банктан алып чыгып кете албайт эле бул сумманычы. Муфтияттын эсебинен ири суммадагы акча алган компаниялардын катарында Farvater дагы бар. Бул компания 2017-2020 жылдар аралыгында жалпы жонунан 115 миллион 453 миң сом жана 712 миң доллар алган. 25 февралдагы маалымат боюнча Farvater компаниясы Муфтиятка 152 миң доллар карыз. Азыр карыз болуп турган эмеси 152 миң АКШ доллар азыр ошо Farvater эмеге карыз болуп турат Муфтиятка. Муфтияттын кассасына. Бирок 152 миң доллар бул вакцинацияга деп договор түзүлгөн. Ошол 152 миң долларды деле кайтарып бергенге аракет кылгыла. Бул акчаларды кайтарып бере турсун. Себеби ажылык болбой калган себептүү ажылардын акчасын кайтарып берүү үчүн бул 152 миң АКШ долларды да кайтарылсын деген эме биз эме бердик эме. Анан кайтарып алабы, кайтарып албайбы, ал эми Муфтияттын өзүнүн иши. Farvater Кыргызстандагы дары-дармек менен алектенген ири 5 компаниянын бири. Бул компания буга чейин да Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кызматташып, Меккеге бара турган зыяратчыларды эмдөө боюнча тендерди утуп келген. Farvater бул окуя боюнча түшүндүрмө берүүдөн карманып турат. Анын офисине барганыбызда босогодон ары киргизишкен жок. Жана Муфтияттан акча алган боюнча эч кандай комментарий жок. Барикин жетекчилигиңиз менен бизди байланыштырып көрбөйсүзбү? Жок. Айтып койсоңуз, сиз бутуңузду алып коюңуз. Жок. Бутуңузду алып коюңуз, пожалуйста. Жетекчилигиңизге айтып көрсөңүз, айтканбыз, эч кандай комментарий бербейбиз. Жооп беришти. Жок, эч кандай комментарий бербейм мен. Юстиция министрлигинин сайтында Farvater компаниясына Турдубаев Жантөрө Таирович ээлик кылары жазылган. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча шектүү катары камакка алынган башкы эсепчи Жеңишбай Бекиев менен анын байланыштары тууралуу маалыматтарда чыга баштады. 2016 жылы Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн Тоготой ынтымак коому деп аталган коомдук бирикмеде негиздөөчүлөрү катары 11 адам көрсөтүлгөн. Алардын арасынан Farvaterдин ээси Жантөрө Турдубаев менен Муфтияттын камакка алынган эсепчиси Жеңишбай Бекиевди көрүүгө болот. Мындан тышкары коомдук бирикменин негиздөөчүлөрүнүн катарында УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Жакыпбек Байымбетов да бар. Бул эки жарандын кичи мекени Ош облусунун Каракулжа району болуп эсептелет. Тоготой ошол аймактагы уурулардын бири. Анан кызык жери бул жерде Сооронбай Жээнбеков деле, мурунку муфтий Максатбек Ажы деле, бухгалтер Жеңишбай Бекиев деле, Жантөрө Турдубаев деле, мурунку
Байымбетов деле УКМКнын төрагасынын орун басары, Ойталбек Осмонов баардыгы жердештер болуп жатат да. Муфтияттын дагы каржылык маселелери, ошо ажыны уюштуруу маселелери дайыма президенттин тегерегиндеги кишилердин таасиринде көзөмөлүндө болуп келген да. Мурда Икрамжан Милмановдун аты көп аталчу, анан кийин Асылбек Жээнбековдун аты көп аталды. Эмне үчүн Асылбек Жээнбековдун аты аталат? Анткени Жеңишбай Бекиевдин башкы бухгалтери, бир тууган иниси, азыр атын унутуп атам, ошол бала Асылбек Жээнбековдун депутат кезинде жардамчысы болуп иштеген. Мындай айыптоолорго экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу Жыргалбек Бабаев төмөндөгүдөй жооп берди. Какой-то дәл келтириш керек да, өлгөнү сөз болот. Эми бул бардыгы божомол да. Жердеш болсо эле бардыгы каракулчалыктан бардыгына эле Жээнбековдор жооп бере бербейт да. Анан кийин, если какой-то конкретный фактылар болсо, предоставить тергөө органдарына. Ал боюнча эч кандай эчтеке жок. Мындан тышкары ажылыктын акчасынан 1 миллион 300 миң доллар банкка депозит катары салынганы да белгилүү болду. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдиновдун айтымында депозиттен түшкөн акчаны ким алып жүргөнү, каяка коротулганы азырынча белгисиз. Максат ажынын канчалык деңгээлде ажырдемеси бар, аны аныктап такташ керек. Ошол 1 миллион 300 миң доллар 19-жылы коюлганбы же 20-жылы коюлганбы, ушул акча процент. Азыр чоң эмен жаратып атат да. Эмне дегенде, бул ошол процент койгондо алымдар кеңешинде эме бар, фискальный комитет бар. Ошондон уруксат суралыш керек эле. Шарият жагынан биз арам деп атабыз. Мыйзам буга жол берет деп атабыз. Мыйзам. Бирок шарият жагынан арам болгондон кийин буга буйрса алымдар кеңеши жыйын чогулгандан кийин ушул боюнча баа берилет да. Муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудиторлордун маалыматы боюнча 2020-жылы чогулган ажылыктын акчасына 800 миң доллардай жетпей турат. Ал эми алымдар кеңеши болсо соңку жылдары кемип кеткен каражаттын жалпы суммасы 1,6 миллион долларга жете турганын айтып жатышат. Азыркы тапта муфтият каржылык каатчылыкка кептелип, кызматкерлери айлык албай иштеп жатышат. Муфтияттын акчасы жана ажылыктын акчасы ал только ажыга бара тургандардын эмеси эле болчу, жана муфтиятта кызмат кылгандардын айлык акысы эле да. Ажылыктын акчасын башка бир нерсеге жумушоо бул финансовый нарушение деп эметилет да. Финансовый нарушение же закондун бузулушу ушул пункт менен кетет да. Бул экөө тең. Шарият өкүмү да бузулуп атат, Кыргыз Республикасынын мыйзамы да бузулуп атат да. Муфтияттын башкы бухгалтери УКМКнын кызматкерлерине 100 миң доллар берип жаткан жеринен кармалган. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушов бул иштер боюнча билдирүү жасап, ажылыктын акчасынын айланасындагы окуя атайын кызмат тарабынан атайын уюштурулган иш деди. Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Кудай калса азыр тергөө учуру болуп атат. Бунун баардыгы бүткөндөн кийин мен сиздерге кенен ачык айкын жооп беремин, айтып беремин. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев 11 февралда эртең менен Максат Ажы Токтомушевди колдогон митингде муфтиятка көзөмөл кылууга кызыктар эки чоң саясий топ бар экенин айткан. Анын сөзүнө караганда Садыр Жапаровдун жакын адамы делген Арзыбек Бурханов менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин адамдары Максатбек Токтомушевдин кызматтан кетишине кызыктар болушкан. Акин Токталиев айтып жаткан тараптар айыптоону толугу менен четке какты. Президент Садыр Жапаров муфтияттагы окуя боюнча эки курдай түшүндүрмө берген. Арзыбек Бурханов деген мен жанында жүрөт, мурда депутат болгонбуз, чогуу жакшы таанышпыз. Ал жардамчы катары эле мен аны мен инаугурацияга даярданып атып, колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Как будто мен Садыр Жапаров же болбосо Ташиев атайлап баягы муфтийди каматып, ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө Кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок. Кыргызстандын мыйзамдарында диний уюмдар менен мамлекет бири-биринин ишине кийлигишпей турганы жазылган. Бирок бул мыйзам дайым эле сактала берген эмес. Буга Кыргызстандын муфтийлеринин ар кандай себептер менен кызматтан кетиши далил. Негизи эле Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолуп келген. Маселен, муфтийлер уурдалып, сабалып, күч жана опуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 1991 жылы Кыргызстандын алгачкы муфтийи болуп Кимсанбай Ажы Абдурахманов шайланган.
1996 жылы анын легитимдүүлүгү боюнча маселе көтөрүлүп, жыйынтыгында кызматтан кеткен. 1996-2000 жылдары мусулмандардын лидери болуп иштеген Абдусапар Мажитов да кызматтан тынч кеткен эмес. Расмий версия боюнча Мажитов Аалымдар кеңешинин чечими менен иштен четтетилген. Ошол эле учурда муфтияттын айланасында ар кандай кептер жүрүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана мамлекеттик катчы тарабынан муфти Абдусапар Мажитовго басым болгону айтылган эле. Абдусапар Мажитов кызматтан кеткенден кийин Кимсанбай Ажы Абдурахманов кайрадан муфти болуп шайланган. Ал бул жолкусунда муфтиятты 2 жыл башкарды. Бул аралыкта Кимсанбай Ажыга оппозиция катары чыккандар да болгон. 2002 жылы Аалымдар кеңешинин кезексиз чыйын өтүп, анда Кимсанбай Ажы Абдурахманов мусулмандар дин башкармалыгынын уставын бузду деген жүйө менен кызматтан алынган. Ошол эле жылы Мураталы Ажы Жуманов муфти болуп шайланып, муфтиятты узак мөөнөт башкарган адамдардын бири болуп калды. Жумановдун кызматтан кетиши 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки тынч эмес маалга туш келди. Муфтиди белгисиз адамдар уурдап, коркутуп үркүтүп, сабап ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза болуп калган. Жуманов апрель окуясынын шаарында өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Абдышүкүр Ажы Нарматов шайланган. Нарматов бул кызматты болгону 6 күн аркылады. Андан кийин муфтиятты Сүйүн Ажы Кулиев 45 күн жетектеп калды. 2010 жылы 6-июнда ошол учурдагы Чүй облусунун казысы Руслан Ажы Жумагулов баштаган топ муфтиятка кирип келип, муфти Сүйүн Кулиевдин кызматтан кетишин талап кылган. Бул тирешүүдө Сүйүн Ажы Кулиев токмок жеп, денесинен ар кандай жаракат алганы белгилүү болгон эле. Ал жыйынтыгында өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Мында криминалдык топтордун таасири болгону да айтылып келет. Сүйүн Кулиевдин ордун ээлеп калган Руслан Жумагулов деле муфтиятта көпкө отурган жок. Ал мусулмандар дин башкармалыгын бир канча ай гана башкарды. Жумагуловдон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак Ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткен. Жалиловдун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1,5 жылдай Рахматулла Ажы Эгембердиев муфти болуп, чуулгандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгембердиевди муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон эле. Атайын кызмат Рахматулла Эгембердиев менен Чубак Ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ал иштер кийин токтотулган эле. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлик ишүүсү катары баалашкан. Эгембердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп, Казакстанда кармалган. Ал эми учурда атайын кызмат тарабынан козголгон кылмыш иште шектүү катары өтүп жаткан Максат Ажы Токтомушев 2013 жылы муфти болуп шайланып, 2017 жылы 2-чи мөөнөткө келген. Кызматтан кеткен Максатбек Токтомушевдин милдетин муфтийдин орун басары Жоробай Шергазиев аткарып жатат. Эми 17 февралдан 17 мартка чейин муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алынып, алар Аалымдар кеңешинин тандоосунан өтөт. Ал эми 5 апрелдеги мусулмандардын курултайында муфти бекитилиши керек. Эгерде коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаал толугу менен турукташа турган болсо, анда 1 жыл мурун ажыга бара албай калган зыяратчылар июль айында Меккеге жөнөп кетиши керек. Азырынча ажылыктын акчасына байланыштуу тергөө иштери качан жыйынтыкталып, зыяратчылардын каражаты качан толукталары белгисиз. Мындан улам жарандардын Меккеге болгон сапары үзгүлтүккө учурабайбы деген суроо ачык бойдон калууда.